сабак. Адептүүлүктү биз сактап, сабакты биз баштайлы. Аракеттен натыйжа көрсөтүүгө шашалы. Эрежени унутпай, баарын эстеп алалы. Саламатсыңарбы, сүйүктүү, жалпы 2-класстын окуучулары. Силер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Сабакка керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отургула. Анда эмесе математика сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Сабагыбыздын темасы сандын 4/1 бөлүгү. Бүгүн сабакта сандын 4/1 бөлүгү жана аны кантип табуу керек экендиги жөнүндө билесиңер. Сандын 4/1 бөлүгүн табууга, салыштырууга үйрөнөсүңөр. Сандын бөлүгү жөнүндө билгениңерди түшүндүрүп айтып бере аласыңар. Сабагыбызды ыкчам тест тапшырмасы менен баштайлы. Айдайдын 15 сому бар эле. Ал акчасынын 3/1 дептер сатып алды. Дептер канча сом турат? Бул барабардыктардын кайсынысы маселенин чыгарылышы болот? 15 сом бөлүнгөн 3 барабар 5 сом. Анткени сандын 3/1 табуу үчүн ошол санды 3кө бөлүү керек. Күнөсканада эртең менен 12, түштөн кийин 8 килограмм помидор терилди. Помидорлордун жарымы дүкөнгө өткөрүлдү. Дүкөнгө канча килограмм помидор өткөрүлдү? Маселенин чыгарылышын белгиле. 12 кошулган 8 бөлүнгөн 2 барабар 10 килограмм. Анткени сандын жарымын табыш үчүн санды 2ге бөлүү керек. 14 санынын 2/1 бөлүгү 7. Анткени 14 санынын 2/1 бөлүгүн табыш үчүн 14-тү 2ге бөлсөк тиинди 7. Тик бурчтук канча бөлүккө бөлүнгөн? 4 бөлүккө бөлүнгөн. Канча бөлүгү боелгон эмес? 1 бөлүгү боелгон эмес. Аны мындайча айтабыз. Тик бурчтуктун 4/1 бөлүгү боелгон эмес. Экинчи тик бурчтук канчага бөлүнгөн? 1/4 бөлүккө бөлүнгөн. Канча бөлүгү боелгон эмес? 2 бөлүгү. Башкача айтканда, тик бурчтуктун 4/2 бөлүгү боелгон эмес. Тегерек канчага бөлүнгөн? Тегерек 3кө бөлүнгөн. Анын 3/2 бөлүгү боелгон эмес. Ал эми 3 бурчтук тең 2ге бөлүнгөн. 2 бөлүктүн жарымы боелгон эмес. Биз бүтүн фигураларды бир нече бөлүккө бөлүп, алардын канча бөлүгү боелбогондугун белгилөө менен сандын бөлүгү кандай окула тургандыгын билдик. Эми балдар, бул тапшырмада 20 санынын 4/1 бөлүгүн тапкыла. Кандай ойлоносуңар? Сандын бөлүгү табууда кайсы амал колдонулат? Ооба балдар, бөлүү амалы колдонулат. Анда 20 санынын 4/1 кантип табабыз? Келгиле, тегерекчелерди колдонуп көрөлү. Тегерекчелер менен сандын бөлүгүн табуу эрежесин эстеп колдонгула. 20 тегерекчени 1/4 бөлүккө бөлөбүз. Ар бир бөлүктө канчадан тегерекче болду? Ооба, ар бир бөлүктө 5тен тегерекче. Анда 20 бөлүнгөн 4-түн тииндиси 5ке барабар. 20 санынын 4/1 бөлүгү 5. Бул тапшырмада 20 санынын 4/1 бөлүгү бөлүү амалын колдонуп таптык. Сандын 4/1 табыш үчүн аны 4кө бөлүү керек. Бул эрежени эсиңерде сактап, кийинки тапшырмаларды аткарууда колдонууну унутпагыла. 8, 32, 24 сандарынын 4/1 4кө бөлүү жадыбалын колдонуп тапкыла. 8 менен 4-түн тииндиси
2. 8 санынын 4'tөн 1 бөлүгү 2. 24 менен 4'tүн тийиндиси 6. Демек, 24 санынын 4'төн 1 бөлүгү 6. 32'ni 4'кө бөлсөк, тийиндиси 8. 32 санынын 4'төн 1 бөлүгү 8. Демек, сандын 4'төн 1 бөлүгүн табууда 4'кө бөлүү жадыбалын колдонсок болот. Эми бул маселеге көңүл бургула. 16 окуучу чарбага жардамга чыгышып, 4 топко бөлүнүштү. Топтун бир бөлүгү бакчада иштешти. Канча окуучу бакчада иштеген? Канча окуучу башка жумуш кылган? Маселе эмне жөнүндө болду? Маселе окуучулардын чарбага жардам бергени жөнүндө болду. Маселеде эмне белгилүү? 16 окуучу 4 топко бөлүнүп, ошол 4 топтун бир бөлүгү бакчада иштегени белгилүү. Эмне белгисиз? Канча окуучу бакчада иштегени жана канча окуучу башка жумуш кылганы белгисиз. Маселенин кыскача шартын өз алдыңарча тик бурчтуу таблица аркылуу жазгыла. Текшеребиз. 16 окуучу 4 топко бөлүнүштү. Ар бир топто 4'төн окуучу болду. Демек, 16'нын 4'төн 1 бөлүгү 4. Барабардык мындайча түзүлөт. 16 менен 4'түн тийиндиси 4. Бул барабардык маселенин биринчи суроосунун жообу. 4 топтун бир бөлүгү болгон 4 окуучу бакчада иштеди. Эми маселенин экинчи суроосуна жооп беребиз. Канча окуучу башка жумуш кылган? Аны кантип табабыз? Ооба, жалпы чарбага жардам берген окуучулардын санынан бакчада иштеген окуучулардын санын кемитип коебуз. Демек, 16 кемитилген 4 барабар 12. Жообу 12 окуучу башка жумуш кылган. Балдар, бул маселеде сандын 4'төн 1 бөлүгүн таптык. Сандын 4'төн 1 бөлүгүн табыш үчүн 4'кө бөлүү керек. Башкача айтканда, 16 санынын 4'төн 1 бөлүгүн табыш үчүн 4'кө бөлдүк. 12 бүлдүркөндү 4 бөлүккө бөл. Ар бир бөлүктө канчадан бүлдүркөн бар? 12 бүлдүркөндү 4 бөлүккө бөлсөк, ар бир бөлүктө 3'төн бүлдүркөн болду. Эми ошол эле 12 бүлдүркөндүн ар биринде 4'төн болгондой бирдей бөлүккө бөл. Канча бөлүк болду? 12 бүлдүркөндүн ар бирине 4'төн болгондой 3 бөлүккө бөлдүк. Анда бул маселеге туйынтма түзүп маанисин тапкыла. 12 менен 4'түн тийиндиси 3. Ооба, силер туура байкадыңар. Экөөнүн тең чыгарылышы бирдей болду. Анда өз алдынча жообун жазгыла. Биринчи маселенин жообу: ар бир бөлүктө 3'төн бүлдүркөн бар. Экинчи маселенин жообу: 12 бүлдүркөн 4'төн 3 бөлүккө бөлүндү. Демек, 12 менен 4'түн тийиндиси 3. Биринчи маселеде бүлдүркөндүн санын, экинчи маселеде бөлүктүн санын билдирди. Бул сүрөткө жана барабардыкка көңүл буруп маселе түзгүлө. 10 сантиметр кесиндини бирдей тең экиге бөлсө, канча сантиметрден болот? Эми экинчи сүрөт жана барабардык боюнча маселе түзгүлө. 10 сантиметр кесиндини 2 сантиметрден канча бөлүккө бөлсө болот? Эмнени байкадыңар? Ооба, 2 маселенин тең чыгарылышы 10 санын 2ге бөлүү менен таптык. Анда жообун жазгыла. Демек, 10 сантиметр тең 2ге 5 сантиметрден бөлүндү. Экинчи маселенин жообу: 10 сантиметр кесиндини 2 сантиметрден 5 бөлүккө бөлдүк.
Бул тапшырмада берилген сүрөт жана барабардык боюнча маселе түздүк, окшоштугун жана айырмачылыгын аныктадык. Эми ой жүгүртүүгө тапшырма аткаргыла. Сандын 4төн 1 бөлүгү 5 болсо, ал сан кайсы сан? Кантип табасың? Ой жүгүрткүлө. Төлөгөн мындай эсептеди. 4 көбөйтүлгөн 5 барабар 20. Сенин оюң кандай? Ооба, Төлөгөндүн ой жүгүртүүсү туура. Сандын бөлүктөрү белгилүү болсо, ал бөлүктөрүн көбөйтүү менен сандын өзүн табууга болот. Демек, белгисиз сандын 4төн 1 бөлүгү 5 болсо, 5 менен 4-түн көбөйтүндүсү 20. 20 менен 4-түн тейиндиси 5. Анда бул барабардыкты колдонуп, сандын бөлүгү боюнча суроо түзгүлө. 20-нын 4төн 1 бөлүгү канча? Демек, биз бул тапшырмада сандын бөлүктөрүн көбөйтүп, сандын өзүн таптык. Эми бул тапшырма боюнча өз алдыңарча ой жүгүрткүлө. 6 саат 1 сутканын 4төн 1 бөлүгү. 1 суткада канча саат бар? Суроого жооп бериш үчүн кайсы эрежени колдоносуң? Сандын бөлүктөрү белгилүү болсо, ал бөлүктөрдү көбөйтүү менен сандын өзүн табууга болот. Демек, 6 саат көбөйтүлгөн 4 барабар 24 саат. 1 суткада 24 саат бар. Туйунтманы жазгыла. 12 санынын жарымына 15-ти кош. Амалдарды аткаруу тартибин эске алып, туйунтманын маанисин тапкыла. Бул туйунтмада бөлүү амалы биринчи аткарылат. 12 менен 2-нин тейиндиси 6, 6-га 15-ти кошсок, сумма 21. Эми 21 санынын 3төн 1 бөлүгүн тапкыла. Сандын 3төн 1 бөлүгүн кантип табабыз? Ооба, 3кө бөлөбүз. Демек, 21 менен 3-түн тейиндиси 7. Башкача айтканда, 21 санынын 3төн 1 бөлүгү 7. 7 саны кайсы сандын 3төн 1 бөлүгү? Кайсы амалды колдоносуң? Көбөйтүү амалы. Демек, 7 менен 3-түн көбөйтүндүсү 21. Кайсы эрежени колдондуң? Кандайдыр бир сандын бөлүгү белгилүү болсо, сандын өзүн сандын бөлүктөрүн көбөйтүү менен тапсак болот. Эми сабагыбызды сүйлөмдүү толукта тапшырмасы менен жыйынтыктайлы. Сандын бөлүгүн табууда бөлүү амалы колдонулат. Сандын 3төн 1 бөлүгүн табууда санды 3кө бөлүү керек. Сандын 4төн 1 бөлүгүн табыш үчүн санды 4кө бөлүү керек. 12-нин 4төн 1 бөлүгү 3. Бирдей сандардын бөлүктөрүн салыштырсак, 12 менен 3-түн тейиндиси 4, 12 менен 4-түн тейиндиси 3, салыштырсак 4 чоң 3төн. Демек, сан канчалык чоң санга бөлүнсө, тейинди кичине. Тескерисинче, сан канчалык кичине санга бөлүнсө, тейинди чоң болот. Эми балдар, бул ийгилик баскычында өзүбүздү баалап көрөлү. Биринчи баскычка мен сандын бөлүгү жөнүндө билем деген окуучу чыгат. Экинчи баскычка сандын ар кандай бөлүгүн табуунун жолдорун колдоном деген окуучу чыгат. Үчүнчү баскычка бирдей сандын бөлүгүн таап, салыштырып, жыйынтык чыгарып, айтып бере алам деген окуучу чыгат. Баарыбыз бул ийгиликке жетиштик деген ойдомун. Бүгүн сабакта сандын 4төн 1 бөлүгү жана аны кантип табуу керек дегенди жөнүндө билдиңер.
Сандын 4/1 бөлүгүн табууда санды 4кө бөлүү керек. Сандын 4/1 бөлүгүн табууга, салыштырууга үйрөндүңөр. Сандын бөлүгү жөнүндө билгениңерди түшүндүрүп айтып бере аласыңар. Ушуну менен бүгүнкү математика сабагыбызды аяктадык. Силер менен бир сабак бою бирге болгондугума абдан кубанычтамын. Көңүл буруп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.